Кыргыз темир жолунда ички каттамдарда жүк ташуу үчүн вагондор жетишпейт. Ишкана түндүк облустарды 100% камсыз кылса, түштүк облустарды 30-35%га гана камсыздайт. Көбүн эсе вагондордо көмүр ташылат. Бүгүнкү күндө ушу Өзбекстан менен Тажикстандын биздин ушу жергиликтүү көмүр өндүрүүчүлөрү менен порядка 500 000 тоннага чейин көмүр алуу тууралуу контракттар бар да. 30-40% булар өздөрүнүн күчү менен камсыздат да. Себеби бар болгон 120 гана вагону бар оборотто. А калганын ушу коңшулардан суранып булар мына Тажикстандан, Өзбекстан бербей атат, кээде Казакстандан суранып ушу маселени чечип келип атат да. Мен айтайын дегеним бул жерде негизги акча каражаттары чет мамлекетке кетип калып атат. Вагондорду сатып алуудан сырткары таш көмүрдөгү Кристалл заводунун балансындагы темир жолду Кыргыз темир жолуна өткөрүү сунушталууда. Мы сейчас работаем над пополнением парка. Паркты жакшыртуу үчүн Кыргыз Орус өнүгүү фондунан насыя алып жатабыз. Ал вагондор Жалал Абадка жиберилет. Ошондон улам Кристалл ишканасынын балансындагы темир жолду биздин мекемеге алалы деп жатабыз. Жеке менчик АОнун документи жок экен деп туруп, анын балансындагы мүлктү алып башкага бергенде кийин документи табылса кандай болот? Бул негизинен башынан эле Кыргыз темир жолунун мүлкү экени анык болуп атат. Ал эми ошол эле учурда жогоруда айтылып кеткендей бул эксплуатацияга берилген эмес дагы, ошондуктан башынан эле документтери жок болчу. Эл өкүлдөрү Кыргыз темир жолуна мамлекет колдоо көрсөтүшү керек деп эсептешет. Анткени мекемени жеке тараптар кудуретсиз абалга жеткирип, өз кызыкчылыгына пайдалангысы келип жатышат. Жаңы вагон алууда айыл чарба азыктарын ташууга да ыңгайлуусуна көңүл бурууга эл өкүлдөрү үндөдү. Рефрижератор вагондор бар. Сиздерде Кыргызстанда бар ушундай? Кыргызстанда жок. Мен айткым келет, эгерде жок болсо ушундай вагондорду алсаңыздар. Себеби дегенде, мына Евразийске киргенден кийин азыр көпчүлүгү дыйкандар дагы азыр өздөрүнүн мөмө жемиштерине же болбосо мына эт эгерде чыгып калган болсо мисалга, ушуларга да эртең шарт түзүп беришибиз керек да. Депутаттар тарабынан Кыргыз темир жолундагы коррупциялык иштер, аларды жоюу боюнча иш-чараларды көрүүсүн жетекчиликтен талап кылышты. Ошондой эле мекемени өнүктүрүү үчүн депутаттар колдон келген жардамын көрсөтүшөрүн билдиришти. Жыйынтыгында ишканага жаңы вагондорду сатып алып, таш көмүрдөгү темир жолду Кыргыз темир жолунун карамагына өткөрүү боюнча тапшырманы өкмөткө беришти. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.